Мен үчүн Манас университетинин орду эң алгачкы орундардын бири. Анткени университетке тапшыруудан мурда мен ушул университетти бир максат катары койгом. Окууну бүтүрүп, университет менин жашоомду өзгөртөт деген бир кыялым бар болчу. 5 жыл ичинде ошол кыялдардын баары ушул Манас университетинде ишке ашты. Мен 5 жыл бою Кытай тили факультетинде окуп, 1 жыл Кытайга барып билим алып келдим. Билим алгандан кийин деле, мисалы 2-курста кетип, 3-4 курстун сабактарын 1 жылда бүткөнгө аракет кылып, бүтүрдүм. Бул биздин Манас университетинин өзгөчөлүгү болуп эсептелинет. Башка университеттерде мындай мүмкүнчүлүк жок. Азыркы учурда ушул чек ара ачылып калса, буюрса мамлекеттик грант менен өткөн Кытайга магистратурага кетип атам. Бул дагы менин алдыга койгон максаттарымдын бири болчу, ишке ашат деп үмүттөнөм. Даярдоо курсунда окуп жүргөндө эртең менен түрк сабагы, түштөн кийин Кытай тили сабагы болчу. Түрк тилини 4 саат окуп, башым ооруп калып, кайра Кытай тилине киргенде аябай чарчап калчумун. Уктай албайм, Кытай мугалимдери аябай мындай катуу кармачу. Анан Кытай тилинде 4 тон бар. Ошол тонду туура эмес айтсаң, сөздөрдүн мааниси такыр башкача болуп калат. Анан биринчи киргенде бир эле сөздү кайра-кайра айтып аткандай болуп, аябай университеттен кетким келип кеткен, бирок чыдап аракет кылып 1 жылдан кийин үйрөнүп калдым. Студенттерге кеңешим, ар бир убактыңарды туура пайдалангыла. Мисалы мен өзүм ар бир күнү план жазам, ишке ашпай калгандарын эртеси күнү аткарам. Ушул сыяктуу план жазып иштеген Манас университетинде аябай керектүү. Мен дале бир аз минус кетирген жагым, мисалы университетте, жатаканада бардык условия бар болгон үчүн кечке эле сабак карап отура берем. Даже ошол столго чупташып калгасың деген мындай комнаталаштардан сөздөрдү да укчумун да. Ошондуктан силер отура бербей, башка жумуштар менен дагы аралашып, күнүңөрдү көңүлдүү өткөргүлө. Анткени окуп деле жетишесиңер, башка нерселерге деле жетишесиңер. Эң негизгиси ошол план менен иштегиле, план менен жүргүлө.